урматтуу коллегалар, эми талкуу болуш керек. Бул жерде эч кандай мындай бөгөт койбош керек. Кече Акипрессте сурамжылоо коюптур да. Башкаруу форма боюнчачы, президенттик же парламент башкаруу. Ошол сурамжылоодо карасак, аябай активдүү катышкан эл болду да. Ошол жерде 50-50 болуп калды. Бул жерде эмне айткыбыз келет? Эл кандай активдүү катышабыз деген сөздү айтып атышат. Ошо форма правления боюнча. Экинчиси, биз азыр форма правления боюнча биз аңтабай эле, биз конституцияга кетип калдык. Эл азыр эл деп атабыз. Өмүрбек Ширкеевич айтты. Айтылбаган нерселер дагы, коюлбаган нерселер бар элге. Бирок бир жолу 30 жылдын ичинде форма правленияны биз элге койбойлукпу? Эл аныктасын, а балким эртең парламент башкарууга чечим чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн, урматтуу коллегалар, мен да айтат элем, мына азыр конституция боюнча иштеп атышат. Конституциялык кеңешме. Ошо конституциялык кеңешме эки конституцияны жазсын. Бир парламенттик конституция, форма правления боюнча конституцияны жазсын. Жана президенттик республика боюнча форма правления жазсын. Анан кийин, урматтуу коллегалар, биз иштеп аткан бул жерде парламент легитимдүү. Өмүрбек Чиркеш жазган конституция так жазып турат. Жаңы парламент келгече биздин мөөнөтүбүз, биздин ыйгар муктарыбыз биздин өз күчүндө. Ошончо эч канча моюн бербей келесилер. Ал жерде Россияда 5 адам чыгып алып, ал эл бал. 5 адам чыгып алып. Бул жерде 6 миллион деген элибиз бар. Урматтуу коллегалар. Анан кийин референдум жөнүндө мыйзамдын автору бири менмин. Тыштык Шайназар, Текебай Өмүрбек Чиркеш, мен үчөөбүз жазганбыз. Убакыт кош бериңиздер. Убакыт кош бериңиздер, жыйынтык болсун. Боюнчачы, мына бул жерде конкретно жазылып турат, кайсы маселелер коюлбайт деген. Бул жерде форма правления боюнча аныктап берсин референдум аркылуу деп жазылган жок бул жерде. Аныкталбасын деп референдум аркылуу. Калганы бардык маселе коюлат. Рахмат, урматтуу коллегалар. Рахмат. Экинчи микрофон процедурнушу менен